Бактыгүл Сыдыкова ийгиликтүү ишкер айым, мээримдүү эне. Ал көп жылдан бери кайрымдуулук иштерин жасап келет. Бул ирет балдардын эл аралык коргоо күнүнө карата бөбөктөргө жеке атынан кийим-кече, каражат жана белек бекчегин көтөрүп алып келген. Иш-чара Ак Ордо жаңы конушунун мектебинде орун алды. Анда конуштун 200гө чокул жаш жеткинчектери чакырылган. Балдарды ар тармактан камсыздоо, аларга ар дайым колдоо көрсөтүү жана майрамдык маанай тартылуу негизги максаттардын бири болду. Балдардын көңүлүн бир жылдан бери күткөн, ушунчалык балдардын маанайын көтөрөйүн деп, буларга ушундай мээримин төгүп, ушундай маанайдагы майрамды өткөрүп берүү биздин милдет болчу, ошону өткөрдүк. Бир кол менен берсең, эки кол менен аласың дейт. Балдардын көңүлүн көтөрүп, канча деген балдарыбыз ушул күндү күтүп аткан күн болчу. Ушул күндү атайын майрамдык маанайын көтөрүп, аларга ушундай ийгиликтүү алдыда койгон максаттарды ишине ашыра турган, келечекте эң бир кыйын адамдар, кыйын балдар болсун деп атайын ушул жака келдик. Буларга кийим-кече, ошондой эле фондко өзүбүздүн бир кичинекей конвертибизди алып келдик. Иш-чара Кайрымдуу эне фондунун уюштуруусу менен өткөрүлдү. Ага колунан келген жардамын аябаган ишкер айымдар, апалар жана кабылуучулар тартылган. Фонд социалдык жактан аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам берүү максатында 2012-жылы негизделген. Кайрымдуу эне фондунун негизги максаты муктаж үй бүлөлөргө жана көп балалуу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ошондой эле кароосуз калган балдарга жакындан жардам берүү болуп саналат. Кайрымдуу эне деген бул эми бардык энелер, сиңдилер, эжелер кайрымдуу болсун деген максат менен бул атты өзүм койгом. Бүгүнкү иш-чара негизи бул балдардын эл аралык майрамы болгондуктан ушу балдарыбыздын көңүлдөрүн кичине көтөрүп коюу максатта ушул бүгүнкү иш-чараны Ак Ордо жаңы конушунун активист айымдары менен биргеликте өткөрдүк. Балдар менен бирге ата-энелер да келишкен. Аларга концерттик программа, оюн зоок көрсөтүлүп, сынактар уюштурулган. Келген меймандардын бардыгына баштыкка салынган таттуулар, балмуздак жана кепка таратылды. Балдар деген биздин келечегибиз. Балдар үчүн эмне гана барбайбыз. Балдардын өмүрү узун болсун, ден соолугу узун болсун. Ушу Алла Тааладан тилейбиз, ушу Кудайым бизге бир ушу балдарыбызга иман берсин, ден соолук берсин. Келечеги кең болуп, бир чындыкты чыркыта сүйлөгөн, коомубузду көтөргөн, өлкөбүздү бийикке көтөргөн, бир алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошкон жаштардан өсүп келаткан балдардан болсун. Менин балдарым ушу балдардан чоң үмүт, чоң үмүт кылам. Иш-чара мындан ары да уланат. Балдарга бир күн менен гана чектелбестен, жыл бою көңүл буруп туруу абзел дешет мында келген апалар. Ал эми фонддун ишмердүүлүгү жана Бактыгүл Сыдыкова кайрымдуулук иштерин улантат. Эгерде кимде ким кайрымдуулукка кол сунгусу келсе, салым кошсо болот дейт алар. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсенов, Таңкы СТВ.